Саламатсыздарбы? Бизде конокто Кыяс Молдокасымов, тарыхчы, коомдук ишмер деп койсок болот го, Мурас фондунун төрагасы. Рахмат, убакытта студиябызга келгениңизге. Кандай болуп атат мына Мурас фондундагы мына эски тарыхый документтерди чогултуу жана эң негизгиси азыр санариптештирүү болуп атат да, Башка бизде дагы, Өзбекстанда дагы, кошуна өлкөлөрдөгү ошол убакта кандай болот экен мамиле? Мурда барып, архивке барып, бир нерсени көчүрүп алып, же копия кылып алчубуз. Азыр болсо санариптештөө болгондо кандай болот бул? Бүгүн 26 январь болуп атпайбы? 26 ноябрда 3 жыл мурда 2019 жылы ушул күнү, ушул сааттарда, ушу саат 2:30-3 тегерегинде болчу. Пекин шаарында Коомдук илимдер академиясына караштуу тарых изилдөө институтунун директору профессор Бу Сянчун менен биргелешип байыркы кыргыз тарыхын изилдөө боюнча келишимге кол койгонбуз. Ошол келишимге кол койгон боюнча Кытайда азыр мына санариптик деп тагалдыңыз. Кытайда көптөгөн документтер ошо санарипке өткөн экен. Өтпөгөндөр дагы бар экен арасында. Кытайда эски кыргыз тарыхына байланыштуу, байыркы кыргыз тарыхына байланыштуу документтер архивтерде, китепканаларда, музейлерде, ошо 3 жерде сакталган. Ошол биз келишимге кол койгондон кийин, алар менен ушунчалык тыгыз иштешип, жакшы мамиле болгондон кийин, алар ошо санарипке түшкөн документтердин бардыгынын арасынан кыргыздарга тиешелүү документтерди, тарыхый архивдик документтерди тактап, ошолордон биринчи тактап алышты. Ошонун ичинен мына азыр мына 3 жыл болду. Ошонун ичинен Манжы дооруна 1644 жылдан 1911 жылга чейин ушул доорго тиешелүү 2800 беттик жаңы маалыматтар чыкты. Андан мурунку хан, таан, андан башка суун, сүйүн башка доорлорго тиешелүү бери дегенде эле бир 5000ге жакын документтердин бар экендиги аныкталды. Санариптештүү болгон үчүн аны оңоюраак тапса болот, издегенге оңоюраак табылды. И санариптешпеген жанакындай ором кагаздары өтө эскиргендерди мындай санарипке алуу дагы өтө кыйын. Антпеген документтер дагы аябай көп. Бүгүнкү күндө мына 3 жыл болсо, 3 жылдан бери байыркы Кытай тарыхын изилдөө институтунун кызматкерлери ар бир ал жерде бир 20га жакын кызматкер өздөрүнүн дооруна тиешелүү ушу мурда архивдик документтер менен иштеп жүргөн да. Эми ошолор өздөрүнүн дооруна тиешелүү кыргыз тарыхына, кыргыздарга тиешелүү архивдик документтерди кошо издеп атат. Анын ичинде профессор Ю Тайшан ошол бир жарым жылга жетпей, бул Кытайдагы бүгүнкү күндө мына 80 жашка чыгып калды, үйүндө бир аз ооруп калды, эми ден соолугу дагы. Анан ошол Ю Тайшан деген байыркы Кытай тарыхы боюнча эң чоң адис. Ошол өзүнүн изилдеген документтерин, китептерин бардыгын аңтарып отуруп, кыргыздар тууралуу эң алгачкы Кытай тарыхый жазмаларында биздин заманга чейин 1000-жылы кыргыздар деген ат, Жайкун деген ат менен кездешкенин, жайгашкан жерлери кийинки кыргыздар жайгашкан жери менен бирдей экендигин ушу өтө терең анализдеп атайын илимий макала жазды. Жайкун деген кыргыз экенин кантип? Жайкун, Жейкун, Гекун, Хеккес. Булардын бардыгы жана кыргыздардын эски кытайча аталышы. Иероглиф бир, бирок окулушу башка болот. Окулушу башка. Эски Кытай менен бүгүнкү Кытай тили таңбасын азыркы Кытай тилин, Кытай таңбасы менен адистешкендер окуй албайт. Булар эски Кытай таңбасы такыр башка. Анан ошол баягы бүтүндөй аталыштагы ошол бир эле 3 аталыштагы мына мисалы үчүн кийинки Геккун, Хеккес Бұл жаңағы Сымясандың біздің заманға чейін 201 жылы жазған тарихындағы маалыматтар менен
ага чейин Жейкун, Жайкун деген аталыштар баардыгы бир элге тиешелүү. Булар кыргыздар деп чыкты. Ошентип аталганы, жазылганы башка болуп атса үчүн ошолор кыргыз болуп чыгат. Сөзсүз. Себеби биринчиден жайгашкан жери бир деди. Экинчиден чарбачылыгы деди. Анан кийин бири-бири менен жанакы аталышы ар бир доордо кыргыздарды ар башка аташкан. Ошол аташканды бул эң байыркы Кытай жазмасы боюнча, тарых боюнча чоң адис болуп атпайбы? Ошол бүтүндөй анализдеп келип туруп, бир деп бүтүн чыгарды. Бардыгы бир деди. Ката болуп калышы мүмкүнбү? Ката болушу мүмкүнбү? Сиз жөн эле ушундай бир туура эмес нерсени айтып койдуңузбу? Себеби кыргыз тарыхчылары, сизден да кыйын кыргыз тарыхчылар бар, эски Кытай тилин билбеген. Буну туура эмес деп атышат. Деп атайын кийин кайрылдык. Кайрылсак айтты, мен ар бир изилдөөмө, ар бир сөзүмө мен жооп берем деди. Бул менин изилдөөм деди. Көп жылдык практикадагы бүтүндөй ушундай изилдөөм, ошон үчүн бул жерде ката чыгышы мүмкүн эмес. Бул эгерде менде күчтүү эски Кытай тилин билген Кыргызстанда адистериңер болсо, ошолор келип мен менен отурсун деди. Бизде эски Кытай тилин билбеген кыргыздар ошондон дагы бул эми Кытай божомол деп эле айтып койгондур, жазып койгондур, эми ага ишениш кыйын дегендер чыкты. Бирок ал Кытайда ушундай да, Кытайда ар бир изилдеп жазгандарына ошол окумуштуу баш оту менен жооп берет. Эгерде туура эмес жазылган жерлер болсо, изилденген жерлер болсо, аны Кытайда карап туруп, башка окумуштуулар дагы аны анализге алат дагы, туура эмес, божомол, биздеги фолк история деп атпайбызбы? Андай нерсени Кытайда эч качан чыгартпайт. Кытайда тарыхка ушунчалык бир катуу, талап катуу, тарыхтын чындыгына көз жеткенден кийин гана аны жарыялайт. Ошон үчүн ошол мына бул биздин ишибиздин баягы бир жылдык эле 2020 жылга чейинки бир ушундай бир жаңы бир ийгиликтери. 1000 жыл биздин доорго чейинки 1000 жыл мурда. 1000 жыл мурда. Ошондо 3020 жыл болот да. Бунда 3020 жыл божомол менен ошондо биз мурда 2200 жыл деп белгилеп келбедик белек. Жанагы Смесандын Шидзи деген эмгегинде биздин заманга чейин 201-жылы кыргыздар деген аталыш биринчи кездешет деп келгенбиз. Ал эми Ютайшан болсо андан 800 мурда эле кыргыздар жөнүндө жазылган деп туруп, анан кийин аны 3000 жыл деп алар бизге далилдеп берди. Мына ушундай чоң жаңылыктар көп чыгып атат. Буюрса мындан ары дагы чыгышы мүмкүн. Арасында мына бир Сунхэ деген жаш бир окумуштуу бар. Ушунчалык Манаска кызыгып, Манас эпосундагы окуялар бул балким байыркы Кытай архивтеринде кездешип калбасын. Ошону мен тапканга аракет кылам деп бүгүн Манас боюнча англис тилинде, Кытай тилинде чыккан бүтүндөй эмгектерди окуп чыгып, ошонун үстүндө аябай катуу эмгектен атат. Буга чейин мына бизде Темирбек Токтогазиев деген агабыз Кытайга барып, айрым бир Кытай тарыхчылары менен ошо Манастын окуясы архивтерде бар экен деп анча-мынча бир маалыматтарды чыгарып аткан. Бирок булардыкы кичине божомол болуп калган. Бул Сунхэ деген окумуштуу муну мен аягына чейин чыгарам деп азыр өтө катуу киришти. Ошондо мына эң байыркы 3000 жылдыктан берки жазмалардан жаңы көп маалыматтар чыгып атат. Анын ичинде азыр биз бир китепти изилдеп атабыз. Ал китеп Улуу Кыргыз каганаты курулган 840-жылы. Кыргыздар ошол мезгилде бир эле мезгилде 200 000 аскер чыгарганга мүмкүнчүлүгү бар. Ошол аймактагы эң күчтүү мамлекет болгон да. Анан Кытай падышалыгы кыргыздардан аскердик жардам сурап турган учур болгон. Ошо Улуу Кыргыз дөөлөтү курулган мезгилдерде. Анан ошондо Кытай падышалыгы кыргыз деген эл кантип ушундай ийгиликтерге жетип, өтө күчтүү болуп кетти. Ал кантип ушундай бир ийгиликтерге жетишти. Аны бүтүндөй бир изилдеп көргүлө деп туруп анан өзүнүн падышалыгына аны тапшырма берет. Анан кыргыз Улуу Кыргыз дөөлөтүнө Кытайдын бир нечелеген атайын адамдары келип, анан кыргыздарды ар тараптан бүт изилдөөгө алат.
Ошол мезгилде. Ошол 840-жылдары. Анан ошондо кыргыздар эмне менен тамактанган? Кыргыздар балдарын кантип тарбиялайт? Кыргыздар өзү кимдер? Жоопкерчилик өнөрдү ушунчалык мыкты каяктан үйрөндү? Руханий байлык, маданияты кандай? Спорттук жанакындай ат өнөрлөрү кандай? Иши кылып кыргыздарга тиешелүү эмне болсо ошонун баардыгын чогултуп барып, ошол 890 жылдары, ошол балким 50 жылдары, азыр жылы так эмес, атайын кыргыздарга тиешелүү бүтүндөй иликтөөлөрдүн баардыгын чоң көлөмдүү кылып туруп атайын бир китеп чыгарган. Ошол китептен үзүндүлөрдү кийинки Кытай тарыхчылары бир топ пайдаланышкан. Ошол боюнча ошол китеп бүгүнкү күнгө чейин жок. Жок дегенде өздөрүндө жокпу? Өздөрүндө жок. Каякта экенин таба албай атат. Балким жанакындай бир мезгилде бул бир династиядан экинчи династияга бийлик өткөндө көп архивтерди жок кылып ийген. Кээде жанакындай бир учурларда архивтерди Кытайдын борборунда көп өрттөр чыгып турган, ошо өрт мезгилинде жок болуп кетти. Же кийин мына акыркы эле окуяда көп архивдик документтер Тайванга көчүрүлүп кеткен. Иши кылып ушул бир жерден чыгып калышы мүмкүн деп азыр Кытай тарыхчылары бул китептин үстүндө да иштеп атат. Ал китептен бирок кийинки мына 11-чи, 12-чи, эң акыркысы ушу 13-чи кылымдарда атайын чоң көлөмдө шилтеме берилген Кытай тарыхчыларынын эмгектеринде. Ошентип кыргыздар тууралуу жазылган эмгекте кыргыздар тууралуу мынандай жазылган деп туруп чоң олчойгон шилтемелер берилген. Ошондон улам ал китеп бар экендигин билинип атат. Азыр эми бүгүнкү күндө ал китеп да изилденип атат. Эгерде ал табылып калса, анда бул дагы өтө чоң бир кыргыз тарыхына өтө чоң бир жакшы бир тактоолорду, кошумчаларды киргизет. Энциклопедия болуп калышы мүмкүн. Өзүнчө бир 9-жылында жазылган энциклопедия. Чоң энциклопедия. Себеби кыргыздардын ар бир кыймыл аракеттери, кыргыздардын сырткы, ички, иши кылып болгон нерсесин ушунчалык тыкыр изилдеген да. Ушул эмгек эгер табылып калса, бул боюнча дагы Кытай тарыхчылары аракет кылып атат. Балким Тайвандан табылып калар, балким башка бир жерден табылып калар дегендей бир үмүттөбүз. Бул ошол мына Кытайдагы биздин баштаган ишибиз. Бирок мына 2019-жылы бүгүнкү күнү 26 январда бул келишим түзүлгөндөн кийин ошо Кытайдагы табылган архивдик булактарды котортуу маселесин кыргыздар өздөрүнүн мойнуна алган. Ошону которууга, ошону Кыргызстанга котортуп анан алып келүүгө мамлекет каражат бөлөбүз деп ошол мезгилде президент Сооронбай Жээнбеков улам убадаларын берген. Бирок ал убадалар аткарылган жок. Кытайдагы архивтердеги, музейлердеги, китепканалардагы архивдик документтер которулбай турат. Мамлекет тарабынан ошол боюнча каражат бөлүнө элек. Азыр мына Садыр Нуркожоевич дагы убада берип атат. Кээде колуму кармап куттуктайбы деп, мен сага акчаны бөлдүм. Эски Кытай тилин билген ошол Үрүмчүдө 2 кыргыз жигит бар экен, ошону ээрчитип алып изилдей бер деп. Бирок ошо бөлдүм деген акчасы бүгүн колубузга тие элек. Качан тиет, эми анда канча болуш керек? Эми биз жылына эгерде эгемендүүлүктү ордон бери ушул архивдик документтерге Казакстан бир баш аягы 20-30 миллион долларга чейин каражат бөлсө, бүтүндөй тарыхына Өзбекстан андан дагы калышпаган каражаттар бөлүп келсе, Кыргызстанда эгемендүүлүктү ордон бери атайын археологиялык, архивдик иликтөөлөргө атайын каражат бөлүнбөй келген. Такыр. Азыр эми биз сурап атабыз. Бир жылына 10 миллион сом эле берип койсоңор, 10 миллион сом эле 3 жылдын ичинде биз бир жыйынтык берели деп атабыз. Эми 10 миллион сом бөлсө, ошонун 10 миллион сомдон жана котормо иштерине дагы пайдаланат элек. Азыр бизде эски Кытай тилин билген адистер жок. Анча-мынча бир 2-3 бар эле, алар тарых менен алектенбей калды. Бүгүнкү күндө биз жаңы эски Кытай тилин билген адистерди даярдоо боюнча дагы жана келишимге киргизгенбиз. Бир аспирантты ошол байыркы Кытай тарыхын изилдөө институту менен сүйлөшүп,
жылына бир 300 000 сом төлөш керек экен аларга контракт катары. Аны дагы кечирип, бирөөнү Канат деген мыкты Кытай тилин билген мыкты жигитти аспирантурага кабыл алышты. Ал азыр эми пандемияда аралыкта окуп, эски Кытай тилин үйрөнүп атат. Дагы бир 3-4 адамды даярдап беребиз, адисти даярдап беребиз деп атат. И биз жанакы архивдик булактарды даярдоо менен бирге эски Кытай тилин билген жаш адистерди даярдап алсак, и келечекте жанакы бир 10 000 бетке чейинки архивдик материалдарды, беттеги материалдарды, документтерди мына ошол адистер алып келип алып бул жакта дагы даярдаш изилдейт да. Антпесек эски Кытай тилин билген адистер жок болгон үчүн бул ал документтерди изилдөө бир топ кыйынга туруп атат да биз үчүн. Анан бул мына Кытай багытында. Буюрса бир тыйын акча жок болсо дагы, мамлекет тарабынан каражат бөлүнбөсө дагы, мына Мурас фондусу бул ишти алдыга жылдырып атат. Жанакы Кытай тарыхчылары ушунчалык мындай бир айткан нерсесине так турган мыкты, бардык жагынан мыкты адистер 19-жылы Кыргызстанга жана Шостун саммити болуп Си Цзиньпин келбеди беле? 14-июлда болуш керек. 15-июлда анын туулган күнүндө. Ошол келгенде биз болгон жаңы бир маалыматтарды, буга чейин Кытайда изилденген бардык макалаларды чогултуп, Кореяда, Японияда, Батышта изилденген кыргыздардын байыркы тарыхына арналган материалдардын бардыгын чогултуп туруп бир жыйнак кылабыз. И ошо жыйнакты ошол жерден эки президентке беребиз деп сүйлөшүп, анан ошол жыйнакты алар ошол убадасына туруп, июль айында, 10-июлда Кыргызстанга алып келишти. Ошол жыйнакты Си Цзиньпин менен ошол мезгилде президент Жээнбековго берилди. Бирок ал эски Кытай тилиндеги жыйнак. Ошонун ичинде Ю Тайшандын макаласы, башка Кытайдын белгилүү окумуштууларынын макалалары, жаңы бир маалыматтары чыккан. Ошол китепти дагы биз тез аранын ичинде котортуп, кыргыз тилинде чыгартабыз деп ошондо президент убада берди эле. Ошол жыйнак бүгүнкү күнгө чейин турат. Канча жыл өтүп атат? Эми 3 жыл болуп атат. Эми эгерде тарыхты изилдөөгө мейли архивдик изилдөө болобу, археологиялык изилдөө, башка изилдөө мамлекет тарабынан көңүл бурулуп, каражат бөлүнбөсө, аны тарыхчылар эч ишке ашыра албайт. Жана куру идея менен, фанат менен мына биз жүрүп атабыз. 2 жылдан бери маянада элекпиз. Мына 2 жылдан ашты. 2020-жылдын декабрында акыркы маянаны алганбыз. Ошондон бери маянага дагы, эмгек акыга дагы каражат каралып элек. Маянасы жок мына патриоттук менен биз иштешибиз мүмкүн. Бирок тарыхты изилдөөгө жапа-тырмак мамлекет көңүл бурбаса, мамлекет башчылары көңүл бурбаса, бул иштен мындай бир чоң бир ийгиликтерди күтүштүн да кереги жок. Ошон үчүн бизди жалпы эл тарыхчыларды күнөөлөп атпайбы? Неге жазбайсыңар, неге бүтпөйсүңөр деп. Анан бир мезгилде жанакы Алтынбек Сулаймановго окшогон мыкты патриот депутаттар тарыхты жазалы деп ушундай демилге көтөрүп чыккан, 5 миллион сом каралган. Ошол 5 миллион сомго 2014-жылдан бери бүтүндөй тарыхчыларды чогултуп, биз ошо 7 томдукту дээрлик бүтүрдүк. Арасынан бир 3-4 калган, бир 2-3 томдугу калган. Ал мына Кытайдын жаңы архивдик документтерин которуп, ошонун ичине жаңы маалыматтарды киргизели деп, ошону күтүп атабыз. 5 миллион беле же андан башканы айтып жүрүшөт. 5 миллион сом, 5 миллион сомдун 2,5 миллион сомун алып тарыхчылар пайдаландык. 2,5 миллионду 4 жылда пайдаланганда ар бир тарыхчыга айына бир 200 сом, 300 сомдон туура келет. Айына. Ал жерде бир 20-дан ашык автор иштеди, 30-га жакын автор иштеди. Эми 2,5 миллионду бир 5 жылга бөлүп көрүңүз. Ушуну эле чыгат да. Бул баягы 2,5 миллион, 5 миллион деп айткан менен чоң акча көрүнгөн менен бөлүштүрө келгенде ушуну эле акча болуп калат. Кээ бир адамдар башка санды айтышат. Эми аны билбегендер айта беришет. Буну мына ошонун башында мына Мурас фондусу биз туруп атпайбызбы?
Ошол акчаны тарыхчыларга атайын комиссия түздүртүп, анын башында Албек Акунов деп профессор, тарых саясат илиминин доктору профессорду башына коюп, акчаны мына сиз аркылуу бөлүнсүн, кийин мындай талаш тартыш чыкпасын, түшүнбөстүк чыкпасын деп туруп, ошондой бөлүштүрүлгөн. Мына ошо 2,5 миллион сомду жазгандарга тең, көбүрөөк жазгандарга көбүрөөк кылып туруп бүт бөлүштүрүлгөн тизмелеринен баары бар. Баарын алып келгенде ошондо bir 2,5 milyondu bir 25 авторга бөлсөк канчадан тиет? 5 жылда 1 миллион. Эми Жок. 2,5 миллионду 1 миллион 100 миңдей болуп калат экен. Bir адамга 100 миң. 100 миңди эми айларга бөлбөйсө уже канча болот? Жанакындай эле кичинекей эле акча болот. 2,5 миллион атайын алган жокпуз. Биз тиги Алтынбек мырзага айттык, китептин аягына чейин мына жаңы архивдик документтер буюрса табылып атат, ошолордун баарын киргизип, анан жакшынакай даярдагандан кийин анан калган акчасын алалы, ага чейин мына сизде турсун деп атайын алган жокпуз. Мынау Өзбекстан, Казакстан, Россиянын архивдери менен иш кандай болуп атат? Эми мына 2014-жылдары, 2014-жыл атайын архивдик документтер менен иштөө боюнча өкмөттүн атайын бир программасы түзүлгөн. 10 жылдын ичинде 25 миллион сом бөлүнмөк. Жылына 2,5 миллиондон. Бирок ошол болгону бир 2 жылга бөлүндү. 2 жылдан кийин ал иш токтоду. Ошон үчүн бул жалпы архивдик документтер менен иштөө, мына анын бир 2 бөлгөн акчасы бир 2,5-3 миллион сом Россиядан барып архивисттер менен тарыхчылар изилдеген тапкан документтерди Кыргызстанга алып келгенге ошол каражат жетпей калды. Себеп акча төлөш керек. Жанакы Керенскийден 1916 жыл боюнча докладдын оригиналын мына Санкт-Петербургда архивден таап келишкен ошондо. Башка дагы Санкт-Петербургда, Москвадан көп жаңы архивдик документтер таап келишти. Бул мына Россия менен. Ал эми мына Казакстан менен Өзбекстандан биз баягы тарыхчылар, мына тарыхчылардын баардыгы билет, өзүбүзгө тиешелүү гана теманын үстүндө архивден материалдарды жыйнап, анан ошо менен иштегенге гана көнүп калганбыз. Бирок Алматанын архивинде, Ташкенттин архивинде кыргыздарга байланыштуу ушунчалык көп архивдик документтер бар. Ошолордун баардыгын буга чейин эмне деген документтер бар экендигин биз алардан чогултканга мүмкүнчүлүк болбой келген. Мына 2014-жылдан баштап 2017-жылга чейин мына Алматада 3 жылдай улам-улам барып отуруп аттык. Анын ичинде мен өзүм отурдум. Ошол жердеги жанагы таруу менен буудайды бөлгөндөй, себеби Казакстандын казактардын документи менен кыргыздардын документи Жетиш облусунда бир да. Анан ошолорду бөлүп, өзүнчө ажыратып алууга эле мына улам-улам барып атып, бир 2-3 жылда кетти, убакыт кетти. Казакстандын бир 90%, 95% ошо архивтеринде кыргыздарга тиешелүү эмне бар экендиги такталып калды. Ал эми Өзбекстандыкында бүгүнкү күнгө чейин ал толук такталып элек, бир 40%ке жете элек. Себеби ал жакта да ишти баштаганбыз, анан пандемия болуп, анан каражат жок, токтоп калган. Биз эгерде азыр ошол архивдик документтерде кыргыздарга тиешелүү эмне документ бар экендигин ушул мезгилде тактап албасак, аларда ушул мына санариптик формага өткөрүү маселеси уже Россияда, Казакстанда, Өзбекстанда уже башталган. Санарипке өткөндөн кийин бул кыргыз тарыхына байланыштуу документтер экен деп туруп, ал документтер ичине кирбей калышы да мүмкүн. Санариптештирип жатканда мезгилде аларды иргеши мүмкүн. Иргеп салышы мүмкүн. Кереги жок деп. Ооба. Бирок сакталып кала береби? Ошонун кандай сакталат, кандай эметет, ошол маселе бүгүнкү күндө али чечиле элек. Жоголуп кетиши мүмкүн экен да. Эгерде сакталбай калса, мисалы үчүн мына мен 88-жылдан баштап Өзбекстандын архивинде ушунчалык көп отурдум. Ислам Каримов президент болуп турган мезгилде, эки өлкөнүн ортосунда мамиле жакшы болбой турган мезгилде, биз Өзбекстан архивине барып иштейли деп атайын МИД аркылуу кайрылсак, Өзбекстандан ушундай жооп келген. Өзбекстандын архивинде кыргыз тарыхына байланыштуу, кыргыздарга байланыштуу архивдик документтер жок. Ошон үчүн бул жерде
силердин келип иштөөңөрдүн кажети жок деп. Ал эми биздин баягы Орус империясына киргенден баштап 24-жылга чейин документтер бүтүндөй Өзбекстандын архивинде бар да. Кийин мына Шавкат Миромонович Мырзаев келгенден кийин бул маселе жакшынакай чечилип, Шавкат Миромонович кыргыздарга жакшы мамилеси жакшы болгондугу үчүн архивге кайра уруксат берди. Биз азыр бары ошону эми кыргыздарга тиешелүү кандай архивдик документтер бар, ошонун баардыгын буюрса эми мындан ары тактоого алып иреттеп коелу деген ниетте болуп атабыз да. Бул мына Казакстан, Өзбекстан менен. Казакстанда дагы, Өзбекстанда ушунчалык архивдик документтер бүгүнкү күндө өтө баалуу архивдик документтер көп. Биз кээде мына кээ бир баатырлардын, болуштардын, белгилүү инсандардын мааракелерин өткөрүп атпайбызбы? Алардын көбү божомол менен өтүп калып атат. Мына жакын эле турган Алматага барып, ошол архивдик материалдарды таап келүүгө ошол мезгилде эч кимдин мойнуна жар бербей атат. Мисалы үчүн мына Тилекмат акенин эстелигинде анын туулган жылы менен өлгөн жылы дал келбеген маалыматтар бар. Балбай Баатырдыкында ошондой болду. Андан кийин мына ат башыда Жакыпбек болуш менен Матай бийдин мааракесин өткөрүп эстелигин тургузду. Ал жерде 200 жылдыгын өткөрдү. Ал жерде таптакыр тарыхый фактыга дал келбегендер бар. Кийин биз аны архивден алып далилдеп бердик. Мисалы үчүн мына Түнүбек Манасчы деп акыркы Залкар Манасчы. Түнүбек Манасчы ким болгон? Ал жөнүндө мына Алматанын архивинде жакшы материалдар бар. Түнүбек бул өз убагында бий болуп, ошол жерде өтө таасирдүү адам болгондугу жөнүндө оны арча болуштугунда. Архивдик документтерди мына алып келип койдук, сонун болуп азыр пайдаланып атат. Арстанбек акын. Арстанбек акын мурда Унарча ошо Нарында жашаса, кийин тиги азыркы Жууку, Барскон, Жетөгүз жакка көчүп барып, ал жерде 1-айылдын башкы бийи болгон. Арстанбек Буйлаш уулу деп. Ал жөнүндө мына архивдик документтер. Анан 2 жыл мурда 2019-жылы мына Солтодогу эң белгилүү манап Байтиктин 200 жылдыгын өткөрөбүз деп чыгышты. Анан мурда дагы 1995-жылы божомол түрүндө 175 жылдыгын өткөргөн. Анан дагы өткөрөлү ушундай деп калды эле. Мен ошол Алматадан табылган баягы такталган материалдарды ошол комиссиянын алдына алып бардым. Байтик Баатырдын туулган жылы 19-жылы эмес, 2022-жылы ага 200 жыл болот. 1822-жылы төрөлгөн. Мына ошону 2022-жылы өткөрсөк туура болот деп аны токтотуп койдум. Мына буюрса быйыл ал ошо архивдик документтердин негизинде туура белгиленип атат. Ушундай маалыматтар архивтерде өтө көп. И ошону биз мындан ары дагы тереңдеп изилдеп, элге жеткирип, тарыхты тактап, анан белгилүү инсандардын баардыгын ким экендигин, кандай экендигин алдыга коюп, ушундай бир иштерди жүзөгө ашырышыбыз керек да. Бүгүнкү күндө ошо Мурас фондусу ошол жагынан болушунча мамлекетке, жетекчилерге ушундай бир каражат жагынан улам-улам 3 жылдан бери кайрылып келе жатабыз. Эгерде ошо каражат маселеси жылына эгерде 10 миллион сомдон эле бөлүп турсун, 10 миллион сомдон анын ичинде археологиялык изилдөөгө дагы башка котормо иштерине да пайдаланып туруп, биз мына алдыдагы 2 жыл, 3 жылда көп иштерди жыйынтыктап, алдыга кагазды таштап, мына иштин жыйынтыгы деп көргөзүп коет элек. Каражат маселеси чечилип атат да. Биздики 1-2 мүнөт калыптыр. Кыргыз архивтеринде кандай абал? Кыргыз архивтеринде биз баягы Кара Кыргыз автономиялуу облусу болуп 24-жылы түзүлбөдүкпү? Ошон үчүн биз 24-жылдагыдан баштап бул жакта архивдик документтер бар. И бул көбүнчө Совет бийлигине тиешелүү архивдик документтер. Ошон үчүн бул жерде эски Совет бийлигине чейинки документтер, мына Истарх деген кыргыз мамлекеттик архивде кичинекей бир бөлүм бар. Ошондо гана азыраак эле делолор бар, башка архивдик документтер жок. Советтик мезгил боюнча архивдик документтерди изилдесек, тапсак болот. Ал эми ага чейинки архивдик документтер бизде жок. Көбүнчө Ташкентте же
ооба, себеби Орус империясынын мезгилинде Алматыда мына Пишпек, Каракол уездинин документтери бүт Жетис облусуна барып жыйналган. Фергана обласы, Сырдария обласы, Фергана обласына Жалат, Ош, Баткен обласы азыркы. Алардын документтери Фергана обласына барып, андан Ташкентке барып, Ташкентте жыйналган. Ал эми Таластыкы Сырдария обласынын ичинде Олията уезди караган, Олията уездине тиешелүү материалдардын баардыгы аларда Ташкентте жайгашкан. Ошон үчүн биз баягы революцияга чейинки архивдик документтер менен бүгүнкү күндө Кыргызстанда жок болгондугу үчүн биз сыртка барып, сырттан чогултуп изилдешибиз керек. Анын көчүрмесин алыш үчүн бүгүн чоң акчаны сурашат. Себеби алардын эрежеси ошондой. Эски документ болсо, чет өлкөдөн келип изилдесең, анын баасы дагы жогору. Ошон үчүн 100 бет алам десең эле, 100 бетке бир 30 миң, 40 миң төлөшүң керек. Сом. Орусчада деле ошондой Иркутскийге барып, Иркутскийге жанакы сүргүнгө айдалгандардын бир иликтеп, Токтогул Сатылгановдун өмүр баянын тактап изилдеген дегенде, ал жакта деле эски документтерди ушунчалык мындай бир колго бербей, башка мамилелер ал жакта деле күч тапкан материалдарында көчүрмөсүн кийин бербей койгон учурлар болду да. Ушундай бир жагдайлар бар. Ошон үчүн биз тарыхчыларды, жалпы теле көрүүчүлөр, мына сиздин сайтыңызды көрүүчүлөр мындай күнөөлөй бериштин дагы негизи жок. Себеби каражатсыз ушундай абалда фанат катары иштеп, башыбызды койгула иштесек дагы мындай бир биздин колубуздан келбеген, каражаты жок чечилбеген көп маселелер бар. Ал эми мына Иран, Түркия, араб өлкөлөрү жөнүндө азырынча кадам таштала элек. Себеби Иранга барганда, Иранда дагы көп маалыматтар бар деген сөздөрдү уккам. Араб өлкөлөрүндө кечээ эле мага Султан Раев досум Түркиядан звонить этти. Араб тарыхый булактардагы кыргыз тарыхына арналган 2 томдук чыгыптыр түрк тилинде. Ошо араб өлкөлөрүнөн архивдик документтерди алган окшойт. Кийин анын ичинде Түркиянын өзүнүн документтерди алган окшойт. 2 томдук китеп чыгыптыр. Мен ошону берип ем, сураштырып атам деди. Бул да чоң жаңылык. Ошон үчүн биз баягы кыргыздын тарыхы, Борбордук Азиядагы эң байыркы кыргыздын тарыхы бүгүнкү күндө ушундай бир архивдик изилдөөлөргө келгенде биз баягындай мен көп жолу жазам. Ошундай бир тарыхка көңүл бурбаган жакыр мамлекетте тарыхчы болгондун өзүнчө чоң бир азабы бар экен. Тарыхчылар ошондой абалдабыз бүгүнкү күндө. Рахмат сизге, оңолот деп ишенели абал. Бизде конокто Кыяс Молдокасымов болду, тарыхчы жана Мурас фондунун жетекчиси. Рахмат сизге. Рахмат сизге. Саламат болуңуздар.